этиканы сакташ керек. Мен айтып коеюн, бул жерде элдер сотко жыргаганы же бир тойго келбейт. Бул жерде көйгөйүн чечкени келет. А бул жерде кызматкерлер билесиздер, кандай орой мамиле жасагандарын да билебиз, андайды угуп атабыз дагы. Так, мынакей. Элге иштейби? Уборный, туалет. İçinde de var, ошол жакта ачып эметкенбиз. Силер ачып жабасыңар аны. Элге шарт түзүп бербейсиңерби? Жокпу? Жок. Мына көрдүңөрбү, биз мына элге кандай мамиле кылып атабыз. Биз биринчи ушу элдин шартын, элдин кызыкчылыгы деген ушулар болот. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевдин Ысык Көл областындагы иш сапары улантылды. Бул жолу Тоң райондук соттун жамаатынын иши менен таанышты. Этиканы сакташ керек. Мен айтып коеюн, бул жерде элдер сотко жыргаганы же бир тойго келбейт. Бул жерде көйгөйүн чечкени келет. А бул жерде кызматкерлер билесиздер, кандай орой мамиле жасагандарын да билебиз, андайды угуп атабыз дагы. Бирок бул Тоң районунда андай фактылар барбы, жокпу, аны мен пока уга элекмин, бирок андай нерсе болбош керек. Азыр элге, мамлекетке кызмат кылышыбыз керек. Сот кызматкерлери менен болгон кеңешмеде иштерди кароонун сапаты жана жогорку турган инстанцияларда соттук актылардын жокко чыгарылышына байланыштуу талкуулар болуп, бул багыттагы көрсөткүчтөр көңүл жылытарлык эместиги айтылды. Ну вот общее количество рассмотрено было всего 221 дело, но качество прям из 10 обжалованных, это вот в апелляции, одно в силе. Качество утверждаемость 10%, а в кассации 50%. Хорошо. Бул боюнча эме кылабыз. Так. А можно вопрос? Пожалуйста. Просто хотела уточнить, вот это что за дела были? Потому что тут у вас идет 7 отмен и 2 измененных. Вы смотрели? Да. Но по каким причинам? Потому что тут нет ни прекращений, нет примирений, то есть это вот по нарушениям. Процессуальное нарушение. Процессуальные нарушения были. А категории-то какие дела были? Категории были земельные, одно по взысканию суммы было. Но вы вот все отмены свои проанализировали? Да, у меня они все есть, да, и с учетом с этого уже в дальнейшем тоже работать. Жыйында иштерди кароо мөөнөтүн таксактоо, ошондой эле сот кызматкерлеринин арасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Төрага ар бир сот кызматкери жарандарга сый мамиле жасап, маселелер боюнча суроолорго жооп берип, жол көрсөтүп, жардам берүүсүн талап кылды. Биз бияка келип эмне үчүн иштеп атабыз? Ошондой сотто талаштар чечилет. Биз бардыгына бирдей сылык мамиле кылышыбыз керек. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипти, мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды сакташыбыз керек. Түшүнүктүү да. Жалпы жыйындан кийин төрага Медербек Сатыев имараттагы шарттар менен таанышып, кызматкерлердин милдеттеринин аткарылышы боюнча сүйлөштү. Мында өздөрүнө тиешелүү иш боюнча эрежелерди билбеген сот аткаруучуларга катуу сындар айтылды. Сот аткаруучусуңарбы? Канча жыл болду? Канча жыл болду? 3 жыл. Так, аткаруу өндүрүшүңөр каякта турат? Ачыгы сейфте. Атыңар ким дедиңер? Эрнис. Аткаруу өндүрүшүндө канча категория бар? Канча категория бар? Аткаруу өндүрүшүндө. Я. 6 болду. Сиз канчада? Канча өндүрүш бар? 13. Бул сиздин эмеңиз да, сейфиңиз ушул жерде өндүрүштөр турат, Кантип таап атасыз? Таап атасыз, мен өзүм билем. Сот аткарчылар сизге карай департаментке? 13 категория барбы? Мына көрдүңүзбү? 6 категория деп жүрөт. Деңгээлин көрдүк, 13 категорияга бөлүш керек беле? Каны? Эмнесин бөлдүңөр? Мен өндүрүшүңөр. Мен өзүм ал жакта. Көрдүңүзбү? 13 жака бөлүш керек эле. Ар бир категория менен. Билесиңер, талаптуу ушундай. Графигиңиз барбы? Ачыңчы график. Кана график? Барбы? Сизге барбы? Кана график, иштөө графигиңиз. Барбы? Графигиңиз кайда? Биринчи, 4-күнү кабыл алабыз. Кана график?
Ким алып салган? Эмне илинип турган графикти эмнеге алып саласыңар анда? Барбы график? Сизде өзүңүздөр журнал барбы? Графигиңиз, иштөө тартибиңиз. Менде андай журнал жок. Биринчи, төртүнчү күнү. Түшүндүңүз да? Анан кийин улук сот аткаруучуда ушундай өзүнүн графиги жок болгондон кийин бул башка сот аткаруучулардан бир нерсени сураган болбойт да. Канча категория бар? 14. Көрдүңүзбү? 13 категория бар. Каяктан 14-тө кошпойдуңуз? Сиз өзүңүздүн шкафыңызды көрсөтүңүз, жүрүңүз. Булардын эмеси көрдүк мына. Кандай тартипте иштейсиз? Сейфиңизди ачыңыз, шкафты. Эмнеге бөлүнгөн эмес? Сиз өзүңүздөн улук сот аткаруучу катары өзүңүздөн баштабайсызбы? 13 категория бөлгүлө, ар бир категорияга ар бир эмеңизди, шкафчигиңизде өзүнүн эмеси категориядагы өндүрүш жатыш керек. График түзгүлө. И канча убакта ушуну бүтүрөсүз? Бир жума жетеби? Все. Сизби? Бул кайсыл архив? Бягы. Бул гражданский, бягы Бул жарандык, бул жак кылмыш иштери, э? Кайсы убактан тартып обработка болду эле? 21-22 жыл жасаганбыз. Кайсы жылдыкын? 16-жылга чейинкилерди обработка кылдыңарбы? Берки канча жыл калды? Эми кийинки жылда калды. Ошол обработка келген мөөнөттөр келдиби? Келгендерин улам жасап атабыз. Качан бүтөсүңөр? Толук обработка кылып. Эми жыл болуп калды. Нурсултан, булар качан электрондук архивге өтүшөт? Буларга качан бүтүрүп бересиңер? Электрондук архив боюнча ушу. Давайте ишти. Эметкиле да доклад бергиле ушул боюнча. Качан бүтүрөсүңөр? Райондук сот тутуму боюнча маалыматтарды сактаган сервер бул жерде да одоно кемчиликтер менен сакталып турганы аныкталып, төрага тез арада оңдоо тапшырмасын берди. Сиз, IT консультант. Кандай турабы? Турабы же тура эмеспи? Туура эмес, ошо. Эмне кат жаздыңарбы? Кат жазганбыз. Качан? Кимге? Жазганбыз. Кондиционер боюнча дагычы. Аны да туура эмес. Диван тазалап, кабелдерин туура эмес болуп кетишти да. Департаментке. Качан жаздыңар эле кат? Жылын ашып калды го. Жарым жыл жазып коюп эле унутуп калдыңарбы? Жок, барып да сураганбыз анан. Департаментке айттыңарбы? Эмнеге? Мына, бул талапка ылайык келбейт. Бул башка бөлмө жокпу силерде? Жок, бөлмөлөр бар негизи, албетте. Бөлмөлөр бар. Канча убакта бүтүрөсүңөр ушулардын баардыгын? Ушулай ичине аракет кылабыз го. Тоң райондук соттун имаратынын жертөлөөсү өтө чоң, бирок ал эч кандай пайдаланууда эмес. Жайдын күнү эле кичине кургат. Жайдын күнү да өтөт го. Бул эмнеден сырас болуп атат? Причинасы. Жердин өзүнөн. Жок, хорошо, жердин өзүнөн бул уурап атат да, түйүнөн уурап атат да, муну кургаташ керек да. Бул үстүндө имарат турат да. Бул фундамент деген болот да. Бул каяктан сырас келип атат? Токтотуш керек да бул сырасты. Жакшына имаратты уурап түшүп калат мыналар баардыгы. Ушу 80-жылкы салынган имарат экен да. Түшүнүктүү. Ошонун причинасын табыш керекпи? Мындай кургакташ керекпи? Мен ойлойм, Расымбек, бул баягы эскилиги жеткенде бул канча жылдан бери, 87 жылдан бери уже бул жак вообще каралган эмес, үстү жагы эле косметический ремонт болуп эле бул жак ошол. Бул жерден труба, бир жерине прорыв бар. Эмнеге могул жак андай эмес? Айтсаңыз? Ал наркы эме жакта турбайбы, ал жагы жерде турбайбы? Мына. Жерге кирип турбайбы? Вот жерде эмне кылыш керек экен ошол жакта? Значит, үстүнө отмостка куюш керекпи? Алсыраак ары 1 метрдей отмостка куюш керекпи? Я. Отмостка 2 метр же отмостка ушунун причинасын табып коет ошон үчүн. Жакшы экен да бул жерчи. Бомба убежище болгон бекен. Кара кече го. Кара кече? Кандай күйүп атат? Мына жакшы көмүрбү айтыңыз? Тендер менен алабыз Жок, да биз. жакшы көмүрбү. Ладно, тендер менен. Но жакшы көмүрбү ушул. Мен көмүр кенде башчы болуп иштегенмин да. Мен билемин. Муну штып дейт. Бул жакшы күйбөйт. Мындай майдасы көп экен да, мындай жакшыраагын алдырбайсызбы? Тендерде кичине кымбатыраак болуп калса эле сен
эме нецелесообразный эме болот деп эле ошол боюнча көп специалисттер коркут экен дагы жакшыраак качественный алга дизген ал кымбатыраак болот дейт да. Кымбат болсо эртең проверка келип эле мамлекеттин акчаны туура эмес колдонот. Эми ал ким биздин талапка ылайыктуу алып келе албаса, алып келе тургандар бар да. Мына көмүрдүн арзандап атат. Анын үчүн сүйлөшүш керек. Так, мынакей. Элге иштейби? Уборный, туалет. Ичинде дагы бар, ошол жакта ачып эметкенбиз. Силер ачып жабасыңар анычы. Ал өзүңөрдүкү. Бир жагын. Буяка элге эмнени кылдыңар? Элге шарт түзүп бербейсиңарбы? Жокпу? Мына көрдүңөрбү биз мына элге кандай мамиле кылып атабыз. Биз биринчи ушу элдин шартын, элдин кызыкчылыгы деген ушулар болот. Бир жаңы мындай эле буяка салып. Же карагыла болбосо, буягын карагыла. Жакшы шарт түзүп бербейсиңер, конечно. Территория кимге? Биздин территория. Biraz субботник кылып, Кылып атабыз. мындай бир нерсе эгип, мындай эме кылса болбойбу ал жер? Бул жак эмерээк киши тоңдун эмеси, топурагы жакшы өспөйт экен. Мындай эме кылып койгула да, газон эктиртип, ичине могул жерге гүл эктиртип. Эгер бизге ушундай сунуштар менен келсе, биз бюджеттин бекитип карап бергенге аракет кылабыз. Билесиңер дейм, босогосун көрүп төрүнөт дейт. Эми жакшы ишти алып бара бериңиздер. Айтылгандар баардыгы аткарылсын, ошол баардыгын контролдоп туруңуз пока.